Нарын шары, Ош шарының шардық ішкі іштер бөлімінің уақытлы қармош жайы. Нокендікі. Тағы көй. Ошылырда нәйізден? Ұқсында ошыны. Емне себептен ұшындай? Кім жооп береді? Эмне себептен жер төлөдө деген суроо? Жер төлөдө шарты ылайыктуу эмес, талапка жооп бербейт. Надя Назимовна, бул убактылуу кармоо чайлар Союз убагында курулган убактылуу кармоо чайлар. Ошол убакта стандарт менен курулган, көбүнчөсү баягы ички иштер министрликтин бөлүмдөрүнүн подвалында курулган. Ошон үчүн жооп бербей атат талаптарга. Эми алар боюнча жана айтып кеттим, анын баары тең бизге санап чыкканбыз, баары тең кайра талаптарга жооп берген курууга бизге 277 миллион сом каржы талап болот экен. Biz өкмөткө кайрылганбыз ал боюнча, өкмөт суроо чечилди эле, биз аларды баары тең кайра башка куруу кайра куруп чыгуу суроосун карап чыгабыз да. Эдил Жолдубаев, сиз жооп берерсиз мүмкүн? Каражат жок дейт го. Миллиарддаган каражаттарды жумшап элатпайбызбы? Ошол жети ички иштер бөлүмүндөгү эбестерди ремонт кылып койгонго же ылайыктуу шарт түзүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атабыз. Депутат, сизге биз ыраазычылык билдиребиз ушул маселелерди көтөрүп атканыңыздар үчүн. Надира Азимовна. Урматтуу Надира Азимовна. Биздин жетекчиликтин пикиринде азыр биздин элибиздикке жанагындай турак жай куралы, элибизге жумуш орундарын түзөлүк, дагы башка биз кайрылганбыз. Анан бул туура эмес болуп калат. Коомчулуктар, депутаттар бизди туура эмес түшүнөт деген дей болгон да. Баягы ушул СИЗО, ЭВС башка жактардан башталган. Ошондуктан бунун сөзсүз түрдө бул приоритеттүү маселелер чечилгенден кийин ошол жака барып, баардыгын оңдоп, баардыгын эл аралык стандартка ылайык курулуш иштери башталат деп сизди ишендире алабыз. Параллельный жасай бериш керек, депутаттарга слайд этип эмне кыласыз, туура эмес түшүнүп калат деп. Бул биринчилерден жашап келгендер дагы жашап тура берет. Ал түрмөдө отургандардын шарты биринчи кезекте түзүлүш керек. Сиздин жооңуз мени канааттандырбайт, депутаттарга түртөсүз да кайра, өзүңөр конкреттүү жооп бербестен. Мен Бакыт мырза, сиз айтсаңызчы, жана сиз айттыңыз 3 түрдүү цифраны уктум да менчи. Сиз 20 миллионго жакын бизге каражат керек деп айттыңыз. 13 миллиондон ашык каражат алдык деп айттыңыз. Жибек мырза Минфинден 14 миллиондон ашык каражат бердик деп айтты. Кимиңдики тууру? Жибек айым, кечиресиз. Мырзалардын милдетин аткарып атпайбы бул деле? Бекилген бюджетти айтып берип атам да, 14 миллион 152 миң сом. Берилди деп айттыңыз. Жок, бул бекилген бюджет, Мен бекилген бюджеттен айтып атам, быйылкы 23-жылга бул кыйноолордун алдын алуу борборуна бекилген бюджет жөнүндө айттым да. 23-жылгабы? Мен 22-жылдын санын айттым. Ооба. Ооба. Эми каражаттын жетишсиздиги деп. Рахмат. Кийинки сөз Ашимова Динара Ашимовна берилет. Рахмат, саламатсыздарбы? Бакыт Токталевич, ушул отчеттук жылда канча адам СИЗОдо кармалып, бирок кийин соттон акталып чыкты? Мен чын айтайын, бул боюнча менде маалымат жок, акталып чыккандар боюнча. Мен сизге мурдагы ушундай отчетуңузда ушул суроону берген элем. Сиз биз тактайбыз, ушуну учетко алабыз дедиңиз эле. Неге антпедиңер?
Азыр жооп таба албай атам, сөздүн ачыгын айтайын. Значит, иштеген жоксуңар. Негизинен Себеби адам отурса СИЗОдо, акыры акталып чыкса, канча күн отурган болсо, ошончо күн ал пыткага подвергаться эткен болуп эсептелиш керек да. Мен бул суроону көтөргөм. Сиз жакшынакай отуруп жазып алгансыз. 1 жыл өттү. А эмнеге таң калып сурап атасыз менден? убакыт жетишкен жокко дейм. Убакыт кызматкерлер жыл ичи 2022 чындап Допустим, бир тууганыңыз СИЗОдо отурду дейлик. Күнөөсү жок. Кийин сотто акталды. Унутуп каласызбы ошондой тууганыңызды? Отура береби? Кандай сиз эмне деген жооп? Мен убактым жетпеди. Эмне иш кылып атасыз, убактыңыз жетпей? Эгерде мурда мен бул суроону бербесем, азыр мынтип сизге каттуу түрдө суроо бербейт элем. Мен ойлойм, бул сиздин мамилеңиз да, кылган ишиңизге, Ушул эле суроо урматтуу прокуратуранын Үмүткан Нургазиевна. Прокуратура статистикалык ушундай анализ жүргүзөбү? Канча адам акталган, алардын ичинде сколько содержалось под стражей и сколько дней каждый человек содержался незаконно под стражей? Вообще ошолорду камаган адамдар, же болбосо ошондой соттук чечимдерди чыгарган биринчи инстанциядагы адамдар жокко тартылабы? Рахмат. Урматтуу Динара Ашимовна, өзүңүз билгендей, бизде прокуратура системасында ар бир акталган өкүм боюнча толук талдоо жүргүзүлөт. Ар бир акталган адамдын фамилиясы, аны ким тергеген, кайсы орган тергеген деп органдарга бөлөбүз. Андан кийин кайсы прокурор бекиткен, кайсы прокурор окуган деген ошондой толук кандуу талдоо жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө баягы ежеквартально бир кварталда бир жолу бул актоо өкүмдөрүнүн жыйынтыгы боюнча каралып, коллегияда сөз түрдө тартиптик жазага тартылат. Бизде ал боюнча атайын анализ, маалыматтар болуп турат. Ошо анализди айтып бериңизчи. Канча адам тартылды, канча адам мыйзамсыз түрмөлөрдө кармалган экен, өкүм актоо жөнүндө өкүм чыгарга чейин. 2022 жылдын 12 айында биринчи инстанциядагы соттор тарабынан 9540 иш, кылмыш иши 11000 адамга каралып, жалпы биринчи, экинчи инстанциядагы соттор тарабынан 227 кылмыш иши боюнча 308 адамга карата актоо өкүмдөрү кабыл алынган. 308-ин ичинен канчасы СИЗОдо отурган экен? Андай менде андай бизде негизи жүргүзүлөт, бирок менде азыр жанымда мындай маалымат жок. Это очень важное же сведения. В прокуратуре это же на коллегиях рассматривается же, правильно? Незаконное содержание под стражей. Это и является одним из основных индикаторов, как у нас это самый страшный вид пыток. Да? Человек незаконно содержится под стражей. И сиз айтып атасыз 308 адам болсо, ошонун ичинен, допустим, канчасы, мен азыр айта албайм да, силердин анализиңер жок болуп атат. Ушунун ичинен канчадыр бири должны же признанными быть лицами, в отношении которых совершены пытки, да? Он же незаконно сидел, его оправдали. Дальше какие действия, чтобы восстановить его права, либо же компенсировать ущерб, который нанесен ему? Кандай болот атат бул жаатта иштер? Кылмыш жаза процессуалдык кодексин талабына ылайык актоо өкүмү чыгаргандан кийин ошол соттор Жок, неме, результаты на практике есть хоть один иск со стороны прокуратуры? Жок, андай доо болгон эмес. Алар өздөрү кайрылыш керек. Биринчиден право на реабилитациясын алышат, укугун алгандан кийин гана өздөрүнүн арызы менен кайрылганга укугу бар. Ошол кайрылса, анан арыздын негизинде текшерүү жүргүзөбүз биз. А так биз бул ар бир актоо өкүмү боюнча, ар бир факт боюнча башкы прокуратуранын коллегиясында каралып, кызматтык адамдар тартип жоопко тартылат. Оюңузду процедурный чалып бүтүрүп алыңыз. Суроо беребизден. 4-чү процедурный. Урматтуу Бакыт Токталиевич, буну сиздер өзүңөрдүн статистический отчетуңуздарга киргизиңиздер. Эгерде сиз билбесеңиз, как организовать эту работу, оно у вас должно
отражаться в статистических отчетах о результатах вашей работы. Потом напишите в прокуратуру письмо, обменивайтесь информацией. В прокуратуре эта информация есть. Иски должны быть написаны с вашей помощью. Вот тогда у вас будет реальная работа. Мен уже экинчи жолу сизге буну айтып атам. Көңүл бурбай айтасыз. Ошондуктан мен ойлойм, отчетуңузду угуп атасыз. Бул өтө жаман показатель негизи для меня. А сиз ишиңизди оңдоңуз, бул эл үчүн. Ошол жерде отуруп, убактысын кетирип, ден соолугун кетирип, элге бир кандайдыр моральный жактан эме болуп, анан кийин чыккан адамдар бул өтө баягындай укуктары тепселенген адамдар болуп эсептелет. Ким защищать этет? Ошого жазып алыңыз. Эмки келгенде мындай болсоңуз, мен билбейм уже эмне кылыш керек. Рахмат. Бакыт Токталиевич, эске алыңыз. Рахмат. Кийинки сөз Исатбек кызы Аидага берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Мен суроом бул баяндамадан тышкары, мен суроом ушу ички МВД министринин орун басары Эркинбек Жумабекович сизге да. Барыбызга белгилүү болгондой, мынакей кече күнү соц тармактарда, интернет булактарында өтө резонанстуу болуп маалымат жарыяланбадыбы? 5 мектеп, 2 чоң окуу жайы, анан 1 лицейди бомба бар деп окуу жайларын оцепление кылдыңыздар да. Ошондон улам менде суроо пайда болуп атат да, бул мында кандай десем, адаттагыдай көрүнүш болуп калды да, буга чейин да мындай окуялар болуп келген. Анан күндөн күнгө бул өсүп атат деп айтсак деле туура болот да. Ушул жөнүндө бир кандайдыр бир иш алып баратасыздарбы? Сурооңузга рахмат. Сиз айткандай кечээ күнү жалпыдан 52 мектеп жана башка ишканаларда бомба бар деген маалымат келип түшкөн. Бул маалыматтардын баардыгы электрондук почтага түшүп атат. Ал боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан иштер жүргүзүлүп, бир да маалымат такталган жок. Бул маалыматтар боюнча бул тергөө жагынан Подследственность улуттук коопсуздук кызматында бизден материал чогултулуп, улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилет. Териштирүү бары ошол орган тарабынан жүргүзүлөт да. Ал орган тарабынан иш алып барат деп ойлойм мен. Эркинбек Жумабекович, айтсаңыз, мынакей буга чейин да айтып атпайм, мындай болуп келгенде мен билишимче, мынакей 67 мектеп уже 3-чү жолу ушундай болуп атат да. Анан сиздерде маалымат бар да, эми такталган да буга чейин ошого эле окуучуларбы же ким ошентип чалып, ошондой туура эмес маалыматты берген деп аныкталганбы, аныкталган эмеспи? Туура эмес маалымат бергендер, бул материалды бул Подследственность ГКМБныкы да. ГКМБ өткөрүп беребиз, ГКМБ иш алып барат. Бул заведомо ложное сообщение об актах терроризма. Подследственность ГКМБ, мы этим не занимаемся, мы только обеспечиваем общественный порядок во время эвакуации этих школ, учреждений. А расследование занимается ГКМБ. Ошондо туура түшүнөтөм, бул суроону ГКМБга беришим керек да? Туура? Ошондо мен туура түшүнөтөм, бул суроону ГКМБга беришибиз керекпи? Да. А есть же представитель ГКМБ, жооп берсеңизчи? Заместитель председателя. Жооп берсеңиз ушул суроого. Буга чейин болуп келген. Туурабы? Буга чейин мен да бул маселени 1-2 жолу көтөргөнмүн. Себеби дегенде баягы адаттагы көнүнүш болбоштуктан биз аябай резонанстуу берип атпайбызбы маалыматты, мынакей мектепте бомба бар деп. Андан кийин ал жок деп аныкталгандан кийин ошол киши же болбосо ошол бала деп айтсак болот да, аныкталды, анан бул мындай жоопкерчиликке тартылат деп маалымат барбы ошондой? Айдайым көбүнчөсү электронный почтага келет да. Аккаунт жөнөткөн электронный почта. Россия же Украина территориясында болуп атат да. Эми ГКНБ ошону аныкталбаса, анда мен билбейм, о какой национальной безопасности может быть речь. Нет, вопрос... Ну вот вообще вам сейчас это тогда, это непозволительно так отвечать сейчас. Тем более заму председателя. Нет, там, я говорю же, аккаунты зарегистрированы на территории других стран. И по партнерским каналам работа проводится по выявлению этих владельцев. Ну хорошо, я сейчас же говорю же не о вчерашних же событиях. Я говорю, вот если на примере 67-ю школу взять, то это уже 3-й раз, когда эту школу вы оцепляете, эвакуировали, да, и вот по этим 2 случаям вы не выявляли, кто вот дает такую ложную информацию?
Я до этого же говорю, эти информации приходят на электронную почту. Вот вы 67-ю Нет, я школу... поняла, электронный почтаға келіп атат информация. Бирок аны аныктадыңыздарбы, таптыңыздарбы? Каяктан келіп атат? Ал кишини табыш керек да, ким аркылуу келіп атат деп. Аккаунт чет мамлекетте болуп атат, регистрациясы. По электронной почте приходит на этот. Электронная почта находится на территории другого государства. По партнерским каналам мы этот, как бы, партнерам передаем, чтобы они выявили, нам дали, чтобы мы могли провести работу. Вопрос вот в этом стоит. Бүгүнкү күнгө чейин аны аныкталган эмес турбай турабы? Бир дагы Жок болуп атат да, аккаунтты өзү табылбай атат. Ну, на самом деле, как вам обращаться по имени, отчеству? Как? По имени, отчеству, как вам обращаться? Айбек Асанович. Айбек Асанович, вы являетесь замом председателя, правильно? Да. Ну, я не знаю тогда, если мы не можем выявить такие элементарные вещи, да, то о какой, как говорится, национальной безопасности мы можем говорить? Ну, как бы сказать, Вы себя слышите со стороны? Не, я тебя слышу, но я же говорю, по другим фактам, например, вопросов нету, не возникает. Людей мы находим, привлекаем, но этот на территории другого государства находится. И это проблема аккаунта однодневная. То есть ее зарегистрировали, скинули в какую-то школу и исчезли, нету этого аккаунта. Вопрос, проблема вот в этом возникает. Ну ладно, не буду комментировать ГКМВ, я якобы себе проблем не искать. Хорошо. Можно тогда вопрос Эркебек Жумабекович сизге жоосу ким жооп бере алат? Ар бир ошо объектти оцепление калганда ошо канча каражат кетет бюджеттен? Айда Сатбековна, бул боюнча мен сизге тактап бербейм, канча каражат кетет. Ал үчүн атайын комиссия түзүп, ар бир канча кызматкер колдонулган, канча вакытта иш вакыты кеткен, ким келген, анын баарын санап чыгып, баары факт боюнча отдельно даярдаш керек да. Эмесинен дайындап берейин, канча экен задание. Рахмат, кат жүзүндө дайындап бериңиз. Кийинки сөз